Жоламан Шаршенбеков Олимпиада ойынунун коло медалына ээ болду. Грек-Рим күрөшү боюнча 60 килограммга чейинки салмак ченинде 3-чү орун үчүн болгон күрөштө Жоламан ирандык Мехти Мохсенижат аттуу балба менен беттешти. 4-чү мүнөттүн соңунда Жоламан партерден нокаут ыкмасы менен ирандыкты айлантып, дароо 3 упайга ээ болду. Калган убакытта Мехти бир эле упай алып, кыргыз спортчуга жете албай калды. Жыйынтыкта Жоламан 3-1 эсебинде жеңип, өзүнүн тарыхында биринчи олимпиадалык медалга ээ болду. Кыргызстанда Жоламандын күрөшүн миңдеген кишилер атайын орношулган аянтчалардан көрүштү. Жоламандын жеңүүсүнө анын тренери Хаким Махмудовдун салымы зор. Хаким ата 86 жашында өз кыялына жетти. Жоламан олимпиаданын медалын алды. Буйруса келе жаткан олимпиадаларда Жоламан алтын медалга сөзсүз жетет деген үмүттөбүз.